Илим дүйнөсү да өтүп бара жаткан жылдын жыйынтыгын чыгарды. Казакстандык окумуштуулар 2024 жылы бир катар чоң ачылыштарды жасашты. Алардын иштеп чыгуулары өлкөдө гана эмес, чет өлкөлөрдө да колдонулууда. Айта кетсек, изилдөөчүлөрдүн ишин мамлекет активдүү колдоору түшүнүктүү. Касым-Жомарт Токаев бир нече жолу баса белгилегендей, илимий прогресске басым жасаган өлкөлөр учурда лидер болууда. Быйыл тармакты өнүктүрүүгө 195 миллиард теңге бөлүнсө, колдомо илимди каржылоо 489 миллиард долларга чейин көбөйтүлдү. Абикен Бектуров атындагы Химиялык илимдер институтунун окумуштууларынын иштеп чыгуулары тоо-кен жана металлургия өнөр жайында колдонулат. Уникалдуу алдыңкы тажрыйбалар жана иштелип чыккан методикалар чийки заттан баалуу металлдарды алуу ыкмаларын жакшыртууга мүмкүндүк берет жана калдыктарды өндүрүүдө алынган өнүмдү кайра иштетүүнү карайт. Таза өндүрүскө, жасыл технологияга, кешенди технология. Жашыл жана комплекстүү технологияларды колдонуу менен таза өндүрүш, зыяндуу концентраттарды атмосферага чыгарылышын азайтуу. Бул долбоорлор аталган пункттардын бардыгын эске алат. Алар комплекстүү кайра иштетүү жана калдыктарды утилизациялоо, таштандыларды кайра иштетүү. Таштандын өзүн кайтадан өңдөөгө чыгаруу. Ал эми казакстандык окумуштуулар революциялык материалды күрүч кабыгынан жасалган кремний көмүртек нанокомпозитин иштеп чыгышты. Аны айыл чарбасында жана литий-ион батареяларынын анодун жасоодо колдонсо болот. Ата мекендик ракка каршы дары клиникалык сыноолордон ийгиликтүү өтүүдө. Иштеп чыгуучунун айтымында биология профессору Доса Сарбасова препарат онкологиянын акыркы баскычтарында да өсүүсүн токтотуп, бейтаптын абалын турукташтырууга гана эмес, жакшыртууга да жөндөмдүү. То есть мы контролируем весь его. Илимий долбоорлор Казакстандын жаш окумуштуулары тарабынан да ишке ашырылууда. Мисалы, Rise Global Winners 2024 программасы боюнча дүйнөлүк топ 100 мыкты инновациялардын катарына 224 жасалма интеллектке негизделген көз айнектер кирди. Алар көзү айсыз адамдарга мейкиндикти тоскоолдуксуз багыттоого жана бөлмөдө болуп жаткан окуяларды сүрөттөөгө мүмкүндүк берет. Өнүгүү кремний өрөөнүндө алдыңкы 5 стартаптын катарына кирди. As per the initiative of our president, Президенттин демилгеси менен келерки жылы эл аралык жасалма интеллект борборун ачууну пландап жатабыз. Ал бул багыттагы компетенттүүлүктүн борборуна айланып, мында мектеп окуучулары менен студенттери билим алышат. Стартаптар акселерациясынын жасалма интеллект кампусу да мерчемделүүдө. Биз ата мекендик жана эл аралык ар кандай компаниялардын изилдөө менен өнүктүрүү борборлорун жана жасалма интеллект лабораторияларын ачууну көзөп жатабыз. Учурда алдын ала макулдашуулар бар. Жасалма интеллект боюнча өкмөттүк команда түзүүгө даяр. Ал ар кандай тармактарда жасалма интеллект чечимдерин киргизүүгө жардам берет. Ошол эле учурда өлкөдө телекоммуникациялык инфраструктураны өнүктүрбөй туруп нейро тармактарды киргизүү жана натыйжалуу стартаптарды иштеп чыгуу мүмкүн эмес. БУнун маалыматы боюнча Казакстан быйыл 42 мамлекеттин ичинен 193-орунду ээледи.